Кайыктар адамдардын жашоосунда эч жактан бери эле бекем орногон. Суу үстүндөгү жашоо баарыбызга эле кызык эмеспи? Бүгүн бул кызык түрмөгүнөн кайыктар жана кемелер жөнүндө кызыктарды айтып беребиз. Дүйнөнү кайык менен айланып өткөн эң жаш адам Лаура Деккер. Ал 2012-жылы айланма сапарга чыкканда 14 жашта болчу жана 16 жашында 518 күндөн кийин сапарын аяктаган. 2004-жылы атайын изилдөө жүргүзүлгөн. Пенсияга чыккандан кийин круиздик кемеге түшүү карылар үйүнө барганга караганда арзаныраак экени тастыкталган. Кайык менен кеменин айырмасы анын салмагында эле. Кеменин салмагы 500 тоннадан ашат. Кеме кайыкты да көтөрө алат. Америкага жеткен биринчи кеменин бортунда Кристофер Колумбду кошкондо 40 гана адам болгон. Ал автобустун көлөмүнчө жана 70 футтан ашкан эмес. Бир нече археологдор тарабынан табылган далилдер боюнча кайыктар 900 000 жылдан ашуун убакыттан бери колдонулуп келген. Бүгүнкү күндө америкалыктар 18 миллионго жакын кайыктарга ээ. Алардын айрымдары рекреациялык максатта пайдаланылса, башкалары коммерциялык кемелер. Билесиңерби достор, кайыктардын жана кемелердин жашы да болот экен. Тактап айтканда, атайын белгиленген убакыттан кийин кеме же кайык коопсуз же туруктуу деп эсептелбей калат. Адатта океандарда жүргөн жүк ташуучу кемелердин өмүрү 20 жылдан 30 жылга чейин созулат. Желкендүү кайыктар фанера же айнек була сыяктуу жумшак материалдардан жасалган болсо, 30-40 жыл гана иштөөгө ылайыкталган. Васа. Бул сөздү көпчүлүгүбүз эле уксак керек. Ал 1628-жылы чөгүп, 1961-жылы кайра калыбына келтирилген. Швециянын аскердик кемеси. 100 жыл сууда жүргөндөн кийин бул кайык дагы эле толугу менен бүтүн жана жакшы абалда болчу.